Ассаламу алейкум, достор. Токмок шаары номер 1 Эрен шашлык бул жерде. Жанында Максат байке. Күн электростанциясы 30 киловаттка койдук. Тармактык станция. Эми азыр ошону сиздерге көрсөтүп берели да. Тармактык станция деген бул эмне? Максат байкебиз ошол станцияны эмнеге койду? Видеону жылдырбай аягына чейин көргүлө, болгону азыр бир 2,5 мүнөт болот. Ассаламу алейкум, Айтмамет. Силердин катталуучуларыңа ысык салам. Биз Токмок шаарында болобуз. Эрен номер 1 кафе. 30 киловаттка койдук станцияны. Буюрса жакшы, погода жакшы, бул да жакшы дегендейчи. Wi-Fi'ды жаңы эле коштук мына достор. Жаңы эле коштук. Келгиле көрсөтөлү. Мынакей. Вообще таза эконом режим өттүк. Абдан кубанычтамын. 13 киловатт чыгарып атыптыр. Үйдөгү деп айтып берем, ушу такай эле. Кафедеги употреблениеси нагрузка 14 киловатт, 500 эле ватт болгону өкмөттүн тогунан алып жатат. Мына өкмөттүн тогу токтоду. Эмне себептен деп сурайсыздар, 30 киловатт берген жок деп. Себеби дегенде бул сурасаң берет, сурабасаң бербейт. 30 киловаттык кубаттуулук бар, бирок 14 киловатт эле сурап жатат да, ошон үчүн 14 киловаттка теңеп эле берип атат. 30 киловаттты ыргыта берсе, анда ашыкча энергия сатылыш керек да. Ал бул жерге сатууну азырынча кошо элекпиз. Эми мына сатууну кошобуз, буюрса. Буюрса. Документтери, ошол майда чүйдө иштери кичине бир аз убакытты алганынан Максат байке кошо бер деп, анан ошончо кошуп бердик. Азырынча ушул кафени жаап гана иштейт, Эртең менен 10дон баштайбыз, кечки 11ге чейин иштейбиз. Эртең менен жумуш башталганда эле күн чакчайып тийип калат. Уже түз эле отуруп атабыз, өкмөттөн албай эле. Кечки бир 7:30-8ге чейин алат экенбиз. Андан кийин өкмөттүн тогуна өтүп кетебиз. Баша негизи ыңгайлуу болот да, мага баарынын ыңгайлуу. Айына канча сом чыгыш эле электр? Айына бир 47.000-48 миң төлөчүмүн да. Анан азыркы эме менен карасам бир 60%, 70% эконом болот да. 27 майда текшерилет. Ошондо мына бүгүн эмес, 27 апрелде койгон болчубуз. 27 майда эми билебиз да канча эконом болгонун. Орточо эсеп менен ушу 45 миңдин тегерегиндеги бир айга болгон тариф экен, тарифке акча чыгат экен бир айга. Бир айга ошонча чыкчы, ошонча төлөчүмүн. Эми буюрса иншалла байкайлы. Негизи уже эле сезип турам, уже жагып баштады магачы. Бүт бизнесмендерге, бүт эмелерге баарыңарга сунуштайм. Особенно азыр Токмоктобуз, Токмок шаарында обязательно